Өлүп баратсаң да арамга бут койбо. Адамды аманатка бек болууга, ата-энесин сыйлоого үндөгөн, анан арам жолго баспоого чакырган сонун хадис бар. 3 жолоочу сапарда баратып дем алганы үңкүргө кирет. Кудайдын кудурети менен үстүнөн таш кулап, дал үңкүрдүн оозуна келип түшөт. Үчөө ары түртөт, бери түртөт. Зылдай оор таш ордунан жылбайт. Ошондо жолоочулардын бири ар бирибиз кайсы бир учурда Аллах үчүн кылган жакшы ишибизди эстеп айтып, анан дуба кылалы. Бул жерден Аллах куткарбаса, башка эч ким куткарбайт дейт. Бирге эки шериги макул болот, бирок бир топко ойлонуп калышат. Чыны, сен Аллах үчүн көп эле жакшы иштерди кылып жүргөнсүгүң менен мындайда чыныгы Аллах үчүн кылган ишти табуу кыйын. Аңгыча бири алакан жайып, "О Аллахым, бир жолу мен бир кишини малчы кылып жалдап алдым. Ал милдетин аткарып жүрүп эле бир күнү айтпай дебей кетип калыптыр. Ошол бойдон дайынын таптырбады. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин баягы малчы келип, ошондо иштеп кеткен эмгегине акы сурады. Мен ага өрөөн толо малды көрсөтүп, мына ушулар сенин акың, айдап кет дедим. Тиги малдын бирин да калтырбай айдап кетти. О Аллахым, эгер ушул ишим чындап сенин ыраазылыгың үчүн болсо, анда бизди бул жерден аман чыгар деди. Үңкүр оозундагы таш бир аз жылды, бирок адам батчудай ачылбады. Андайын экинчиси кеп баштады. О Аллахым, карыган ата-энем бар эле. Эчкилерди саап, сүтүн биринчи ата-энеме берип, анан балдарыма, аялыма берчүмүн. Бир жолу жумуштарым чыгып, эчкилерди кечирээк саадым. Сүттү көтөрүп ата-энем жаткан бөлмөгө кирсем, уктап калышыптыр. Ойготоюн деп таттуу уйкусун бузганга даабадым. Балдарым сүт сурап чыркыраганына карабай, ата-энемдин ойгонушун күтүп отурдум. Качан ойгонгон кезде астын ооз тийгизип, андайын гана балдарыма бердим. О Аллахым, эгер ушул кылганым чындап сенин ыраазылыгың үчүн болсо, анда бизди бул жерден чыгар деди. Таш дагы бир аз жылды. Мындан да адам баткыдай эмес. Эми 3-чү жолоочу алакан жайды. О Аллахым, жакын туугандарыбыздын биринин мага жаккан сулуу кызы бар эле. Ашыктыгымды билдирсем таптакыр көнбөдү. Бир жылы катуу ачарчылык болду. Тиги карындашым тыйын сурап жалдырап келди. Мен ага 120 дирхем бердим да, акысына мени менен жатып кетүүнү сунуштадым. Анын унчукпай калганынан пайдаланып, максатымды ишке ашырмакчы болгондо кыз, Аллахтан корк, шакектин акысын берип, анан так деди. Мен дароо кылган ишим үчүн тарта турган азапты эстедим. Ордумдан туруп кеттим, акчаны да кайтарып албадым. О Аллахым, эгер ушул ишим чындап сен үчүн болсо, анда бизди бул жерден чыгар деди. Ошондо таш адам бата тургандай жылып, тигилер биринин артынан бири чыгып кетти. Менин айтайын дегеним, бул үчөөнүн Аллах үчүн жасаган иштери эмес, тиги кыздын Аллахтан чындап корккон такыбалыгы. Болбосо ошо арзыбаган тыйын үчүн абийирин сатып жаткан кыздарыбыз бүгүн толуп кетти го. Тыйыныго тыйын, эч нерсе албай этпей эле, тескерисинче күйөөсүнүн тыйынын жымырып чыгып, анан анын көзүнө чөп салып ойноп жүргөндөр канча. Мына ушундан ар бир мусулман үй бүлөнү Кудайым өзү сактасын. Сүйүктүү эжем, сүйүктүү карындашым, акыр аягы чоң азапка дуушар кыла турган бул балейден алыс боло көр. Бул балеге кабылбоонун айласын кыл. Ал үчүн жат эркектерге аралашпа, сүйлөбө, күлбө, караба. Кара көбөдөн канчалык алыс болсоң, ошончо жакшы. Эгер колуңа жугузуп алсаң, дароо жуу, болбосо бетиңе, анан бүт денеңе жугат. Суу болгон жан жамкырды тоготпой калган сыяктуу бул балеге бир жакындап алсаң, кутулушуң азап. Сак бол. Өлгөнү жатсаң да арамга бут койбо. Көзүңдү жум да жаратканды аруула.
Аид ал-Карни айтат: кээде жүрөк кысылып, санаа басып кыйналганда жаратканды аруулай баштайм. Көзүмдү жумуп, жашоо турмушту бир азга эстен чыгарып, падышалардын падышасы менен байланышам. Анан кадимкидей эс алып, жүрөгүм тынчтанып, жаным жаяла түшкөнүн сезем. Негизи Алланы аруулуу, таспих айтуу, ыраазычылыкты табуучу, бейпилдик түшүрүүчү, кубаныч тартуулоочу амал. Касиеттүү Куранда айтылат эмеспи? Кеп сөз кылгандарга сабырдуу бол. Күн чыгарда жана батарда жаратканды мактоо айтып аруула. Түн ичинде жана күндүз да аруула. Ыраазы болуң ажеп эмес. Алла Таала пайгамбарын кыйынчылыкка кабылган кезде өзүн арулоого буйруган. Алардын кеп сөзүнө жүрөгүн кысылып турганын билебиз. Жаратканды мактоо менен аруулоо жана сажда кылуучулардан бол. Мага көптөрү санаага батып, жан дүйнөсү тарып жатканын айтып келишет. Мунун себеби эмнеде экенин билбейм, бирок жеңүүнүн жолу ушул. Көзүмдү жумам да Субханаллаху ва бихамдика, Субханаллаху ва бихамдика, Субханаллаху ва бихамдика деп кайталай баштайм. Берилүү менен, кызыгуу менен кайталайм. Кайгың кубанычка айланат, жан дүйнөң эс алат. Мына ушул менен тажрыйбамдан өткөн көнүгүүнү аткарып көр. Аллахты аруулаганың, ага арыз арманыңды айтканың. Ал ырайымдуулардын ырайымдуусу. Сен аны мактап, дартыңды айтсаң, сага жооп бербей койбойт, көйгөйүңдү чечет. Куранда мындай дейт: баледен кийин таспих айт деп канча жолу кайталанбады. Кеп сөз кылгандарга сабырдуу бол. Күн чыгарда жана батарда жаратканга мактоо айтып аруула. Жан дүйнөң жабыркаса, аны жаратканды арулоо менен дарыла. Санаа басып, жүрөк кысылса, аны да жаратканды аруулоо менен айыктыр. Капаланып кайгыга батсаң, андан да жаратканды аруулоо аркылуу кутул. Ушинсең Аллахтын каалоосу менен бактылуу болосуң. Жаратканга эсеп берүүдөн мурда өзүңө эсеп бер. Багымдат намазын окугандан кийин жайнамазыңда 10 мүнөт отура тур. Бүт ыклас дитиңди Аллахка бур. Айткан ар бир сөзүм сөзсүз кабыл болот деген ишенимди жүрөгүңө киргиз. Анан Аллахка дуба кыл. Бүгүнкү жаңы башталып жаткан күнүңдүн жарык болуусун, берекелүү болуусун тиле. Үй бүлөңдүн кырсык баледен тышкары болуусун, аманчылыгын суранып дуба кыл. Эненин дубасы менен балдар аман болуп иши жүрүшөт. Балдарды ыймандуу тарбиялайм деп күнү-түнү убара болбо. Аларга ыйман, адеп, ахлак, жакшы кулук мүнөз берүүсүн Аллахтан суранып көп-көп дуба кыл. Бешим намазынан кийин жайнамазыңда 10 мүнөт отур. Чын ыкласың менен үй бүлөңө адал, берекелүү рызкы тиле. Арам тамактан сактоосун суран. Дигер намазынан кийин да 10 мүнөт отур. Өзүңө ыйман тиле, адашуудан сакта деп жалбар. Эч качан өзүңдүн ыйманыңа, илимиңе ишенбе. Шайтан азгырса, кантип адашып, кантип күнөөгө белчеңден батып калганыңды билбей каласың. Ошон үчүн Аллахка таян, Аллахтан жардам сура. Шам намазынан кийин акыретиң үчүн дуба кыл. Жакшы өлүм сура. Акыркы сөзүң келме болуусун суран. Кабырдагы суракта тилимди туура жопко бекем кылды. Кыяматтагы сурагымды жеңил сурак кылды. Амалдарың жазылган дептериңдин оң тарабыңдан берилүүсүн сура. Таразада соогуң күнөөдөн оор болуусун сура. Сират көпүрөсүнөн чагылган жарык дегендей бат өткөрүүсүн сура. Бейиште бийик даражада болууну сура. Бүтүн үй бүлөң менен бейиште чогуу болууну сура. Куптан намазынан кийин 10 мүнөт отуруп, таңдан кечке кылган иштериңе эсеп бер. Аллах үчүн эмне иш кылдың? Өзүң үчүн, үй бүлөң үчүн эмне кылдың? Элиңе, журтуңа эмне пайда кылдың? Жан дүйнө таразаңдан өткөр.
Аллах үчүн жок деген бир иш кылган болсоң, сен жакшы мусулмансың. Эгер бир да иш кылбасаң, эртеңкиңе ниет кыл, анан күнөөлөрүңдү эсепте. Эгер бир да күнөө таба албасаң, анда сен жакшы мусулмансың. Күнөөлөрүң бар болсо, аларга дароо тообо кыл. Ушинтип күн сайын өзүңө өзүң эсеп бер. Жаратканга эсеп берүүдөн мурда өзүңдү эсептей жүр. Күйөөнүн көңүлүн тап. Бактылуу болууну кааласаң, күйөөңдү ишини узатып, кайра тосуп алганды үйрөн. Эсиңде болсун, эркектин ишинин ийгилиги сенин колуңда. Эртең менен күйөөңдөн мурда турганга көн. Жумушка жөнөгөн эркекке кийимин белеңдеп, чайын даярдап берсең болду. Мындан ашыктын кереги жок. Шашылып анысы аз келгенсип, таза байпак таппай, бырышкан кир шымын чүпүрөккө түкүрүп, ары бери сүртүп, ачкарын жумушка кеткен күйөөңдөн ийгилик күтпө. Эркек көчөдө болобу, иште болобу, аялын сагынып туруусу керек. Эркектин аялынын сулуулугу эмес, мамилеси тартат. Сулуулар көчөдө жетиштүү, а жакшы мамиле бир гана аялында бар. Мындай эркектер үйгө шашат. Эркек үйгө киргенде кабагы жарк деп ачылып туруусу керек. Кээде эркекти босогодо үйүлгөн бут кийимдерге чалынып, бутун кайда чечерин билбей турганы да көңүлүн чөктүрүп коет. Сырттан ала келген маанай өчөт да калат. Үйдүн тазалыгы менен ирээттүүлүгү эркектин көңүлүн көтөрөт. Таза кийинип, күндөгүдөн өзгөчөлөнүп, күлүп жайнап тосуп ал. Сырт кийимин чечип иле кой. Тамак даяр экенин, аны эле күтүп отурганыңды айт. Эмне болсо да жакшы жаңылык айт. Жаман жаңылыктарды жада калса, балаңдын эки алып келгенин да кийинкиге кое тур. Курсагы ач эркекке ашыкча сүйлөбө. Ашказанына бир нерсе киргенче тилиңди тишиңе ката тур. Күйөөңө эмне жагарын, эмне жакпасын билүүгө аракет кыл. Буларды билип алсаң эле күйөөңдү жипсиз байлап аласың. Акылдуу эненин насааты. Арабтарда Харистин кызы Умама деген аялдын кызына айткан насааты эчейин кылымды карытса да, ооздон озго көчүп унутулбай келет. Ошол акылдуу эне кызы Умму Иясты турмушка узатып жатып минткен экен. Кызым, бүгүн чоңоюп өскөн үйүңдөн кетип, башка үйгө барасың. Кыз турмушка чыкпай турган болгондо, ата-эне аны канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багып алганга кудуреттүү эле. Бирок аял эркек үчүн, эркек аял үчүн жаралган. Күйөөңө баш ий, анын тапканына каниет кыл. Анын көзүнө жана мурдунан этият бол. Көзү сенден кемчилик көрбөсүн, мурду жагымсыз жытты искебесин. Анын уйкусуна жана курсагына көңүл бур. Эркектин курсагы ачса ачуулуу, уйкусу бузулса каардуу болуп калат. Тапканын сарамжалдуу урун, чачып төккөн бейсарамжал аялды эркектер жаман көрөт. Айтканына каршы чыкпа, сырын жайылтпа. Кайгырып турсаң да ал күлгөндө кошо күл, кубанып турсаң да ал кайгырганда кошо кайгыр. Жүрөгүңдү жууп жат, уйкуң тынч, жашооң бейпил болот. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Сахабалары менен отуруп, бейишке кире турган адамды көргүңөр келеби? Анда азыр эшиктен кирген кишинин карап алгыла деди. Баары мечиттин кире беришин карап калышты. Аңгыча көлөөчүн колуна кармап, даарат суусу сакалынан тамчылаган бир киши кирип келди. Эртеси пайгамбарыбыз дагы ким бейишке кире турган адамды көргүсү келсе, азыр эшиктен кирген кишини карасын, деди. Эшиктен кайра кечеги киши кутум кечегидей сакалынан суу тамчылап кирди. Ушул окуя эртеси дагы кайталанды. Пайгамбарыбыз 3 жолу катары менен бейишке кирет деген бул адам кандай адам болду экен, кандай ашыкча ибадаты бар болду экен деп кызыккан Амирдин уулу Абдуллах тиги кишинин үйүнө келип, атам экөөбүз бир аз таарынышып калдык, сиздин үйдө 1-2 күн түнөп кетсем болобу дейт. Тиги уруксат берет.
Абдуллах түнү менен уктабай тиги кишини аңдыйт. Ал болсо кечинде куптан намазын окуп жатат да таңда багымдатка турат. Эртеси да ушул эле көрүнүш кайталанат. Чыдамы түгөнгөн Абдуллах тигиге: атам менен таарынышканым жалган. Мен сиздин кандай ибадат кылганыңызды билейин деп эле келгем. Анткени Аллахтын элчиси ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. 3 күн катары менен сизди бейишке кире турган адам деди. А сиз болсо элден ашыкча ибадат деле кылбайт экенсиз. Бейиштик болууңуздун сыры эмнеде деп ойлойсуз деди. Тиги киши жылмайып: балам, өзүң көргөндөй менде элден ашыкча ибадатым деле жок. Болгонун кечинде төшөккө жатарда мага зыян тийгизгендердин баарын кечирдим деп жүрөгүмдү тазалап, өзүм да Аллахтан кечирим тилеп анан уктайм деди. Менин сүйүктүү эжем жана карындашым, ушундай кылуу сенин колуңдан келбейби? Билем, кечинде балдарың, тиги сөлдүрөгөн күйөөң баары жырга уктап жатканда сен идиш жууйсуң, кир коок жуйсуң, ашкананы балдарың чачып таштап кеткен дасторконду тазалайсың. Акырында өзүң тазаланып, жуунуп, анан жаздыкка баш коесуң. Ооба, сен баарын тазаладың, бирок бир нерсе кир бойдон калды. Аны тазалабадың же тазалагың келген жок. Өлүгүңдү көрөйүн десе, оного батманы өлө албай жатып өлөң айтат. Нурка шуба кийип алса эле эмне болуптур тимели деп. Ансыз да көрө албастыктын, кектин, заарлыктын, текеберликтин, ичи тардыктын таштандысына толгон жүрөгүңдү дагы бир аз карартып анан уйкуга баш койдуң. Жүрөгүң таштандыга толгон боюнча калды. Жок, мындай болбойт. Баарынан да жүрөгүңдү таза сакта. Төшөккө жатарда 2 мүнөт жүрөктү тазалап, баарын кечирдим деп анан өзүңө да кечирим тилеп жат. Жүрөгүңдү жууп жат, уйкуң тынч, жашооң бейпил болот. Көөдөнү сокур. Бир адам кабилет дартка чалдыгып, көзү көрбөй калат. Аялы тамагын убагында белеңдеп, кир коогун убагында жууп, эшик эликке чыккысы келсе колунан жетелеп айтор кызматын аябайт. Баласы жанында аркы-беркин айтып зериктирбейт. Көзү эле көрбөгөнү болбосо башкасы баары жайында, жашоосу тынч. Табып берген дарыны ичет, көзүнө сыйпайт, себеби ал ушул дары кайсы бир күнү көзүн ачарын эскерткен. Ошого ишенип, далайдан бери күтүп жүрөт. Күндөрдүн биринде ошол кишинин көзү ачылып кетти. Алгач тунарып барып, анан айлана алаканга салгандай даана көрүндү. Сөрүдө карайлап отурган тиги кишинин сүйүнгөнүн айтпа. Канча жылдан бери ушул жарыкка зары болуп жүрбөдүбү? Энеден бүгүн төрөлгөндөй сүйүнүп асман жерге айланасына карады. Көзү тойбойт. Деги эле көзүнө жаман көрүнгөн нерсе жок. Баары кооз, баары сулуу. Кубанычын ким менен бөлүшөрүн билбей турганда эшиктен элеңдеп баласы кирип келди. Сөрүдө отурган атасын бир карап, үйдүн эшигин бир карап, артынан бирөө кууп келе жаткансып, эки жагын элеңдеп, коюнунан бир нерсени алып чыгып, арыда жыйылып турган отундун арасына катып, кайра сыртка жөнөдү. Уулум, мен сени көрүп турам. Менин көзүм көрүп жатат деп кыйкырмакчы болуп барып, кайра баласынын эмне кылып жатканына таңыркап унчукпай калды. Бала чыгып кеткенден кийин кызыгуусу күчөп, отундун арасын карап, бир ором акча таап алды. Бул эмне, жашабай жатып оорулук кыла баштаганбы? Көзү караңгылады, көңүлү чөктү. Азыркы адам баласына айтып туюндура алгыс кубанычын бирөө маңдайынан сыйрып алгандай боло түштү. Аялы кайда болду экен? Бул баланы карабай, көңүл бурбай эмне кылып жүрөт? Акырын басып үйгө кирди. Ички бөлмөдөн аялынын, анан бир эркектин үнү үзүл-кесил чыгат. Ким болду экен? Бирөө келди деп айтпады элего? Эшикти акырын ачты. Көзүн жамандыкты көрбөсүн, аялы жандай көргөн жакын досунун колтугунда олтуруптур. Күйөөсүнүн кирип келгенин көргөн аялы ордунан ыргып туруп,
Колунан алып сыртка жетеледи. Айтпайт белеңиз, өзүм жетелеп кирмекмин. Жыгылып кетсеңиз эмне болот? Деди. Артка бурулуп аялынын колун акырын-ары түртүп койду. Дубалды таянып, аттап-буттап, чалынып сыртка жөнөдү. Көзү көрбөгөн кезде минтип чыпчылачу эмес. Дубалды таяна тыкан басып чыгып кетчү. Сыртка чыгып сөөрүгө көчүп басты. Аң-таң болуп артынан чыккан аялына: "Бара бер, мен дагы бир аз отура турайын", деди жумшак. Жүрөгү дүкүлдөп, денесин калтырак басты. Эмелеки кубанычы боюнан күбүлдү. О Кудай, ушул күндү көргөзө турган болгон соң көзүмдү неге ачтың, деди шыбырап. Көзүн дарылаган табыпты жек көрдү. Мындан бир аз мурда жан дүйнөсүн жыргатып жаткан жарык нур бир заматта көбөдөй түнгө айланды. О Кудай, эки жүздүү жашоодон өзүң сакта. Бактымдын башаты апам. Аид Аль-Карни айтат: кимдин апасы тирүү болсо, аны чын жүрөгүмдөн куттуктайм жана анын үйүнө эшигинен таалай, терезесинен сооп агып кирип жатканын сүйүнчүлөгүм келет. Апам менен бирге жүргөндө абам, бакыт, суум, бейпилдик. Апамды көргөндө көйгөйдүн баары эстен чыгып, өзүмдү төгөрөгү төп жандай бактылуу сезем. Анын жанында элпек малаймын. Менимче, ар бир момун мусулман ата-энесинин жанында урматтуу, кадырлуу баланчайыш, доктор, шейх же дагы ушу сыяктуу даражада экенин унутууга тийиш. Баланын кызматы канчалык жогору болсо да, кадыр-баркы канчалык бийик болсо да, ата-эненин алдында тээ бир кездеги уулу кала берсе айтканын кыңк этпей орундаткан, эгер жаратканга акарар келтирер буйрук бербесе, кулу экенин эсинен чыгарбоосу керек. Ата-эне президент уулун дүкөнгө чуркатканга акылуу. Анын бул дүйнөгө келүүсүнө Алладан кийинки себепчи ата-эне. Жашоосун түптөгөн да ата-эне. Менин апама жасаган мамилем өзгөчө. Эгер апам телефон чалса, жашоомдогу башка иштин баары токтойт. Эшиктен киргенде бутунан өбүү үчүн эңкейем. Ал бутун тартып алып мага батасын берет. Аллага шүгүр кылат. Тамашалап көңүлүнө кубаныч тартуулагым келет. Апам менен бирге отуруп жеген тамактын даамын эч жерден кезиктире элекмин. Өз колум менен тамак берүүгө аракеттенем. Аны менен отурганда эч ким мага телефон чала албайт. Анткени менин кызматыма өтө көп жакшылык кылуума эң биринчи татыктуу адамдын жанында телефонумду дайым өчүрүп коем. Апам менин жаштыгым бактылуу болсун деп өзүнүн жаштыгын курмандыкка чалган. Апам мени күч-кубатка толтуруу үчүн өзүнүн күч-кубатынан айрылган. Апам мени тынч уктасын деп өзү уйкусуз түндөрдү өткөргөн. Апам менин курсагымды тойгузуш үчүн өзү далай жолу ичкен ашын таштаган. Мен анын мындай жакшылыктарын эч качан кайра кайтара албайм. Болгону ыклас менен дуба кылам. Бутунун чаңын көз жашым менен жууганга даярмын. Анткени бейиш анын таманынын алдында. Кимдин энеси тирүү болсо, анын бактысы ашып ташыптыр. Кандай жол менен болбосун ата-энеңдин ыраазы кыл, бактылуу болосуң. Ал экөө дайым ачык турган асмандын эшиги. Аларды капа кылып же аларга моюн толгоп асман эшигин жаап алба. О Аллахым, мени жана ата-энемди кечир. О жараткан, ата-энем кичинемде мага мээрим төккөн сыяктуу аларга да мээримиңди төк деп айт. Аллахка таян. Аллахка таянганды үйрөн. Көп адам Аллахтын жаратуучу экенине ишенет, ырыскы берүүчү экенине ишенет, өмүр, өлүм баары Аллахтын колунда экенине ишенет. Бирок кези келгенде Аллахка таянбайт. Сен дагы атаңа, энеңе, анан күйөөңө, анан балдарыңа таянып жашайсың. Бирөөлөр байлыгына таянат, бирөөлөр бийлигине таянат. Айтор таяныштар көп. Жаратылганга таянба, жаратуучуга таян. Убактылууга таянба, түбөлүктүүгө таян.
бардык таяныштарды кармап, башкарып, кыймылдатып турган Аллахка таянганды үйрөн. Бир карыя мечитке кирди. Али балагатка толо элек бала намаз окуп отуруптур. Намазын бүтүп, көз жашы шорголуп көпкө дуа кылды. Намаз учуру эмес убакта мечитке кирип, анан да ыйлап дуа кылган кичине балага таң калган карыя: "Кимдин уулусуң?" деди тигиге. Бала бир топко энтиги отуруп, бир окумда жашын сүрттү да: "Менин атам да, энем да жок" деди. Ыңгайсыз суроо берип алганына онтойсузданган карыя: "Мага бала болууну каалайсыңбы?" деди. "Ач калсам тойгузасызбы?" Бала жалдырай сурады. "Ооба." "Жылаң ач калсам кийим алып бересизби?" "Ооба." "Оорусам айыктырасызбы?" "Эми ал Аллахтын колунда. Аллах шыпа берсе, өлсөм тирилтесизби?" Бала карыянын сөзүн бөлдү. "Андай иш менин колумдан келбейт да. Ата, анда мени жаратканга эле калтырып коюңуз. Ал мени жараткан, мени туура жолго баштайт. Ач калсам тойгузат, жылаңач калсам кийиндирет, оорусам шыпа берет, каалаган күнү өлтүрөт, кайра каалаган күнү тирилтет." Карыянын оозуна башка сөз келбеди. Баланын жанынан ары жылып, ушул күнгө чейин Аллахка таянуу кандай болорун билбей жүргөнүнө өкүнүп, 2 рекат намаз окуп, тобо кылуу үчүн ордунан турду. Бактылуу болуунун 7 ачкычы. Динибизде бактылуу болуунун бардык жолдору ачык айкын көрсөтүлгөн. Куран аяттары, пайгамбарыбыздын хадистери дээрлик баары бизди бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болууга тарбиялайт. Бирок мен азыр бактылуулуктун 7 ачкычы деп аят же хадис эмес, америкалык психолог, дарыгер Дикстин осуяттарын келтирип жатам. Албетте ал айткандардын баарын пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, куттуу хадистеринде айткан. Балким доктор ошолорду окуп өзүнчө майнап чыгаргандыр. Канткенде да анын айткандары адамдын акыретине тиешелүү деп айта албайм, бирок дүйнө жашоосунда сөзсүз пайдасын тийгизет. Өзүңө жаккан иш менен алек бол. Эгер мына иш бешениңе жазылбаса, жок дегенде бош убактыңда өзүңө жаккан ишти кылганга аракеттен. Ден соолугуңа кам көр, тамакты чени менен жеп, спорт менен машык. Дайыма алдыңа койгон максатың болсун. Мына ушул аракетиңди арттырып, жалкоолуктан сактайт. Жашоону кандай болсо ошондой кабыл ал. Ооруң да, жеңилин да бирдей көр. Бүгүнгүңдү жаша, кечегиңе өкүнбө, эртеңкиңди күтпө. Дайыма жылмайып жүр. Бакытка жетелеген мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай пайдаланып кал. Денең сага аманат. Мен сага бейишке кире турган аялдарды көрсөтөйүнбү, деди Аббастын уулу Абдулла Абу Рабахтын уулу Атаага. Мейли, деди ал. Теги кара аялды көрдүңбү? Ошол аял пайгамбарыбызга келип, менин талма оорум бар. Талып жыгылганда кийимим ачылып, денем көрүнүп калат экен. Мен үчүн Аллахтан сураныңызчы, ушул оорудан айыгып кетейин, деди. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Сен эгер бул ооруга таакат кылсаң, бейишке киресиң. Жок, суран десең, Аллахтан сурайм. Ал сени айыктырат, деди. Аял оюнан кайтып, мен ооруга такаат кылам, деди да, бирок мага дуба кылыңыз, жыгылганда денем ачылбасын деген өтүнүчүн айтты. Пайгамбарыбыз дуба кылды. Ошондон кийин тиги аял талып жыгылганда кийими ачылбай, кудум бирөө атайлап кумтулап койгондой жыгыла турган болду. Бул хадистен 2 сабак алабыз. Биринчиси бейишти көксөө. Аял оорусу жаман болгонуна карабай, бейиш үчүн ага такаат кылды. Чынында бейиштин жолу жеңил эмес. Экинчиси дене мүчөнү көрсөтпөй бекем сактоо. Аялдын акыл эсин жоготуп, талып жатып калган учурда да денесин башкаларга көрүнүп калуусун каалабаганы чыныгы мусулман аялдын сапаты. Тилекке каршы азыркы мусулман аялдар тескерисинче кантип денесин башкаларга көрсөтүүнүн айласын издейт.
Аял заттын денеси баалуу аманат, баалуу нерсе эч качан жерде жатпайт. Менин сүйүктүү эжем жана карындашым. Аманатты аманаттай сакта, өзүңдүн бааңды өзүң түшүрүп, өзүңдүн баркыңды өзүң тебелебе. Пайдалуу ишти кыл, пайдасызга убакыт коротпо. Окумуштуулар, докторлор, деги эле акыл эстүүлөрдүн баары телевизорду көп көрүү зыян экенин саймыйдырып келишет. Андан берилип жаткандардын көбү согуш, адам өлтүрүү, зордуктоо, уурулук, абакка түшүү сыяктуу адамдын психологиясына терс таасирин тийгизе турган жаңылыктар. Күн сайын мындайларды көрө берген адамдын аң сезиминде булар көнүмүшкө айланат. Twitter, Facebook, YouTube жана башка социалдык тармактардын зыяны телевизордон да ашып түшөт. Буларга баш оту менен берилип алган адамдын жан дүйнөсү күндөн күнгө тарып, нерви бузула баштайт. Алла ар бир ишти ченеми менен кылган. Пайдалуу ишке шашыл, пайдасыздан бизе кач. Интернеттеги кабарларды угуп көргөнүң менен аны өзгөртүп жиберүүгө кудуретиң жетпейт. Болгону убактыңды коротосуң, жан дүйнөңдү жабыркатасың, зээниңди начарлатасың жана иштөө жөндөмдүүлүгүңдү жоготосуң. Ар бир ишти өз убактысында кыл. Телевизор же интернет аркылуу пайдалуу маалымат алуунун зыяны жок, бирок өз убактысында чеги менен пайдалан. Маалынан өтүп бараткан намазың бар, Куран окууга бөлүнгөн убактың бар, а сен телефон чукулап отурасың. Бардык ишти бир убакка топтоп алба. Кайсынысын аткарарыңды билбей айлан кетет, ишиң кечигет, кыжаалат болосуң, санаа басат, башка ишти аткаргың келбей калат. Инсан дайым маанайы жарык, көңүлү тынч, иши тоодон кулаган дарыядай шар. Жашоосу тоо суусундай тунук болуусу керек. Ошондо гана ал бакыт даамын татат. Күйөөңдүн чөндөгүнө жараша талап кыл. Күйөөсүнөн тапканынан да ашыкча талап кылуу аялдын чоң катасы. Башында буга күйөө да, аял да анча маани бербейт. Бара-бара үй бүлөдө жаракка кетип, акыры ажыраштырып тынат. Эртең апамдын туулган күнү, бир нерсе алып бербесек болбойт. Эжемдин кызы мектепти бүтөт экен, туугандар акча чогултуп жатат, кошулбасак болбойт. Эртең баланча курбум ресторанга чакырган, кийип баргыдай көйнөгүм жок. Айтор ушул өңдү барбай, кылбай койсоң мүйүзүң сынбай турган майда чүйдөлөрдү көбүртүп жабыртып айта берүү жарабайт. Күйөөңдүн ашып ташып жаткан дүйнөсү болсо мейли. Апаңдын ую тууса да көрүндүгүңдү көтөрүп бара бер. Бирок эркектин чамасы чакталуу болуп, тапканы үй тирилигине араң жетип турганда мындай нерселерди кийинкиге жылдырып койсоң мышыгың өлбөйт го. Кээ бир үй бүлөдө баласы мектепке кийип барар кийими жок, аялы койкоңдоп достору менен кафелеп тойлоп жүрөт. Күйөө байкуш бирди эки кыла албай кара жанын карч урат. Анан ушундай үйдө кайдагы береке, кайдагы ынтымак, кайдагы рызкы? Мындайга эркек көп чыдай албайт. Кимде ушундай адат болсо арылуунун айласын издесин, болбосо апасынын бир күндүк туулган күнүн куттуктайм деп өмүр бою анын төрүндө отуруп калуусу мүмкүн. Пайгамбарыбыздын кызы Фатима бейиштеги аялдардын ханайымы. Анын кыска жашоосу дүйнөдөгү бардык мусулман аялдарга сонун үлгү жана өрнөк. Мусулман аялдары кайсы бир аялды кумир туткусу келсе, Женнифер Лопести, Эмма Уотсонду же Фахирия Эвженди эмес, дал ушул Мухаммаддын кызы Фатиманы кумир тутуусу керек. Бир жолу сапардан кайткан Азирети Али жубайы Фатиманын жүзү саргайып, азып кеткенин көрөт. Бир жериң ооруп жатабы? Дейт Али тынчсызданып. Жок, ден соолугум жакшы, болгону 3 күндөн бери жегенге эч нерсе жок, ачкалык кыйнап жатат, дейт Фатима. Эмнеге эртерээк айтпадың? Бир айласын табат элек го, деген Азирети Али ордунан тура жөнөйт. Ошондо Фатима: мен сизге турмушка чыгып жаткан күнү атам Аллахтын элчиси, кызым күйөөң таап келгени гана жегин. Кур кол келсе эч нерсе талап кылба деген болчу, дейт.
бүт ааламга ырайым алып келген пайгамбардын кызы 3 күн катары менен ачка калса да күйөөсүнө билгизбей, тескерисинче көңүлүн оорутуп алуудан чоочулап унчукпай отурса, биз кайдагы бир шаан шөкөт оюн зоок үчүн күйөөбүздүн мээсин жегенге даярбыз. Эже карындашым, ойлонолу, напси каалообузду тыйганга үйрөнөлү.